Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп чыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза чыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Саламатсызбы, жекелештер, жерлештер, Нурланбек Кызбекович, депутаттар, Кубанычбек Осмонбек, жастар кеңеш. Негізі көйгөйлөр маселелер көп, ушу көйгөйлөрдүн бир нечесине токтоп кетсек, биринчиден сиз жана башында айтып кеттиңиз, Евразиялык экономикалык бирикмени өкүлчүлүгүнө келгенде абдан баардыгыбыз сүйүнгөнбүз, кылып атканбыз, бул жактан орустар менен байма-бай теңме-тең иштеп кылып атканбыз. Бирок акыркы учурда баары белгилүү полиция кызматкерлери жагынан биздин мекендештерди өтө кысымдыкка алып атат азыркы. Рейд деп коет, антитеррор деп коет, ошонун шылтоосу менен таксисин да токтотот, отделение алып барат, пассажирин түшүрүп коюп, андан тышкары да жакында улуу орозо күнүндө ифтар ачылган жерден кирип барып туруп, 60 жашар кызды жүктөп барып туруп, таң атканча ушул жерде камап койду. Бул баягы отношение абдан бузулуп атат. Ошол себептен биздин баары эле макул болсо керек, аманатты жалпы жааматтын атынан, коопсуздуктун атынан, эгер дагы жолугуп калсаңыздар, мекендештерге Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө бир аз жеңилдетүү болсо бул жагы. Экинчиден, регистрация маселеси. Дагы эле чечилет, регистрация маселесин кандай чечебиз деп айта кетсек, булардыкы деле туура барат өзүнүн негизиндечи. Бирок ошонсу дагы бара-бара эмдиги жылы дагы бир өзгөртүү келип атат, ошо миграция жаатында 115 федеральный законунда азыр регистрациянын маселесин Кыргыздар кантип чечип калды. 3 айга регистрацияга турат, анан кийин 1 жылга эмгек келишим негизинде узартат. Көп мекендештер эмгек келишим негизинде узартылбай, себеби эмгек келишими туруш үчүн работодатель эмгек келишим түзбөйт, налогтон качат. 3 ай сайын чек арага чыгып келет. 3 ай сайын чек арага чыгып келет, ошентип маселени чечип атат. Бирок эмдиги жылы закон өзгөртүп атат, мыйзам 90-180 менен. То есть 1 жылдын ичинде кирип чыккандан кийин 90 күндөн кийин кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Эгерде ал кирип калса, азырынча кире элек. Анда дагы жанагы жаатында чоң көйгөй башталат. Экинчиден болсо, да кийинки суроолор болсо, жана сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстанга эртерээк эртелгеч кайттыңыздар. Кайтканда бир сунуштар бар. Түркияны өзүңүз айтып кеттиңиз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европага барып, Европаны восстанавливать этип, кайра келип мамлекетин көтөргөн. Бирок көтөргөндө мамлекет кайтып атканда мамлекет аларга акча төлөп берген. Мекенге келиптер, биз силерге акча төлөп берели, ошол жерден өндүрүлөт. Бир сунуш бар, 1+1 деген долбоор, ошону WhatsApp менен кээде көтөрүп иштебей калып атат. Ал мындай жакта, эгерде мигрант өзүнүн акчасы менен мекендеши, бул жакта ишкен мигрант $10.000 Кыргызстан экономикасына бар салам десе, эгерде салам десе, ошого $10.000 мамлекет дагы $10.000 кошуп берип, налоговый жактан послабление берип, ошого бизнес проекттерди даярдап берсе, мекенге акча салат деген мекендештер аз эмес, көп эле. Бар эле макулбу? Макул. Андан тышкары, жанагы Кыргызстанда КИК деген уюм бар, государственная ипотечная компания. Мамлекетке кызмат кылган адамдарга берет экен. Бүгүнкү күндө ошолордун реестринде мигранттардагы балким критерийлер болобу, мекендештер ошондо киргизип койсо, менин оюмча бир жакшы иштер болмок. Андан тышкары өткөндө бияка активисттерди прокуратурага чакырды. Прокуратуранын өкүлдөрү чакырып, бизге маалымат берди. Алар айтат, мигранттардын арасында, алардын ичинде Кыргызстандын жарандарынын арасында кылмышка шектүү болгон мекендештер көп, уголовный иштери көп кесилип атат. Эми алардын орустардын статистикасын алсак, кээ бирөө апыртма менен эле баягы мигранттар угроза көрсөткүсү келип эле ошентип бир чоң кичинекей пузырь үйлөтө берет да. Эми жаман айтпай жакшы деп коет, бирок тилекке каршы статистика боюнча былтыркыга караганда быйыл статистика 30%га көбөйүп тур. Мекендештер, значит, түрмөдө отурган мекендештер көп. Ошолордун экстрадиция маселесин эртерээк чечип колдон келишинче аракет кылсак, менин оюмча бир жакшы иш болмок. Анан жана өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы Каргашалы окуя болду, былтыр мында 3 жыл мурун 2016 жылы калп айтпасам, жана 18 кызыбыз өрттөнүп кеткен. Анан кийин
мурдагы жылдан баштап ошо мамлекет жанагы груз рейсине Кыргызстанга алып барганда 70.000 рубль төлөп берет. Ал жагынан эч кандай маселе жок. Собственно төлөнүп атат, элчилик иштеп атат, миграция өкүлчүлүгү иштеп атат, МВД иштеп атат. Бирок дагы бир сунушта бул жерге мамлекеттин казынасына күч кирбеш үчүн ар бир мигрант бекендеш Россияга чыгып атканда билет сатып алат. Ошо билетке страховка кылып туруп 100 рубльдан кошуп койсо, мен оюмча туура болот. Ошо механизмди бир карап көрүлөчү. Мисалы үчүн билет өзү эле 10.000 рубль турат, бияка 100 рубльдан эч ким кедейип калбайт. Зато өзүнүн коопсуздугун мамлекетке казынасына экономия, анан кийин бекендештер баары эле өзүнө макул болсун. Рахмат. Рахмат.